Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Assalamu alaikum, урматтуу радио угармандар. Сиздер менен кайрадан Ислам жана биз телерадио долбоору жана анын алып баруучусу мен Турдуматтын уулу Урмат. Кудай буйрса, алдыдагы 50 мөөнөт бою сиздер менен болом. Биз бүгүн өтө бир сонун теманын үстүндө сөз кылабыз. Буйрса эфирибизди аягына чейин күзөткөн болсоңуз, сөзсүз түрдө сиз күнөөлөрдөн арылып калгыңыз келет. Башкача айтканда, бүгүнкү эфирибизди күзөтүп барсаңыз, сөзсүз сиз кыжаалат болгон нерселерден арыласыз деп ишендирип өтөлү. Андыктан бардык пенде күнөө кылуучу. Бирок ошол күнөөлөрдү ушул дүйнөдө, ушул тирүүлүктө азыр мүмкүнчүлүк барында кантип жуабыз, же болбосо ошол кыжаалат болуп аткан нерселерден кантип арылабыз? Ушундай бир маселелерди, ушундай бир болуп аткан нерселерге биз бүгүн жооп издеп көрөбүз жана сөзсүз жооп беребиз. Албетте Куран жана Сүннөт негизинде. Ал үчүн студиябызга дагы конок чакырганбыз. Баарыбыздын сүйүктүү устазыбыз, мугалим, Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ага окутуучусу, теолог, дин таануучу, тарбия берүүчү, айтор бардык тараптан ушундай бир пайгамбарыбыздын чыныгы үммөттөрүнөн болгон Медербек Идирисов устазыбыз. Ассаламу алейкум устаз, кош келдиңиз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах разы болсун устаз, ушул убактыңыздын тарлыгына карабастан биздин чакыруубузга жооп кылып келгениңиз үчүн Аллах Таала бүгүнкү даават ишибизде Аллах өзү берекесин берсин деп алдын ала айтып өтөлү. Анан мен жогоруда айтканым, адамдын жашоосун дайым эки нерсе коштойт экен да. Бул сооп жана күнөө. Адам сооп кылганда дайым жеңил жүрөт экен. Көкөлөп, өзү ишеничи күчөп да. А бирок качан адам күнөө кылган болсо, аны билип кылсын, билбей кылсын, дайым ал сыгылат экен да. Мындай бир ушундай бир эркин болбой калат экен. Бүгүн биз ошол адамдарды кыйнаган күнөөдөн кантип арылат? Же болбосо адамдар дайым күнөө кылат да, өзү билип кылат же билбей кылат. Ошол нерседен адамдар кантип арылат жана жеңилдикке жетет. Ошону буюрса сиз менен ачып бергенге аракет кылабыз жана биздин мусулман бир туугандарыбыз дагы сөзсүз эфирдин жүрүшүндө угар замат дароо ишке киришериңизди дагы эскертип турабыз, Кудай буйрса. Анда устаз сөз башынан болсун. Ушул күнөө сооп, албетте бул бизге Аллах Таала тарабынан жөнөтүлгөн Куран жана ал нерсени биздин жашообузга тартипте үйрөтүп берген мугалимибиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунан гана алабыз да. Эң алгач мен сизден ушул нерсени өтүнөт элем. Пайгамбарыбыздын ушундай бир берекелүү өмүрүнөн кыскача баяндама кылсаңыз дагы эфирибизди бир пайгамбарыбыздын нуру менен, жыты менен жыттандырып, нурлантып алып, андан кийин эфирге киришсек. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala eşrefil mursalin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Emme ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Urmattуу, kımbattуу kadırman benim momin musulman bir tuğanlarım. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din ömür yaşoosuna açında öyle köz çaptırıp karaya turgan bolsok, bu yaşo bir altın doğur. Bu жашоодо жашаган адамдар эң бактылуу адамдар. Анткени пайгамбарыбызды көрүп жашоонун өзү эле чоң бакыт турбайбы? Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жүрүм туруму менен, жашаган жашоосу менен, сүйлөгөн сөзү менен, койчу дегеле бардык өзүнүн жашоосунун ар тарабынан жалпы мусулмандарга örnek болуп келген. Пайгамбарыбыз жөнүндө Айша энебизден сурашканда айткан экен, ал жер бетинде басып жүргөн Куран сыяктуу болгон депчи. Башкача айтканда, бүтүндөй Курандын ичиндеги айтылган сөздөрдүн баарысын өз жашоосунда практика жүзүндө ишке ашырган адам болгон экен. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам бактылуулуктун сересине жетүү үчүн инсандарга бардык акыйкатты, таза нерсени өз деңгээлинде толугу менен көрсөтүп кеткен. Толугу менен деген нерсе айтканым, бул Аллах Тааладан келген нерсени Куранды жеткизди, өзүнүн хадистерин жеткизди.
мына ошол менен адамдын эки дүйнө бактылуу болушу үчүн бизге эң чоң бактылуу болуш үчүн эки чоң белек калтырып кетиптир. Пайгамбардын хадисинде биринде айтат: "Inni taraktu fikum ma in tamassaktum bih lan tadullu abadan kitabullahi ve sünneti" дейт. Мен силерге эки нерсени калтырдым дейт. Аны силер бекем кармаган болсоңор, анда силер эч качан адашпайсыңар дейт. Ал Алла Тааланын сөзү, каламулла, Кур'ан Карим. Экинчиси ошол пайгамбарыбыздын менин сөзүм деп атат, пайгамбарыбыздын сөзү болгон экен. Аллах разы болсун устаз. Баякы биздин бүгүнкү темасы оор чынында. Анткени бүгүнкү күндө баарыбыз өзүбүздү мусулман деп эсептейбиз жана бул үчүн сөзсүз Аллах Таалага шүгүр айтабыз. Бирок ошол эле учурда азыр коомдо кандайдыр бир болуп аткан түшүнбөстүк бир окуялар, бир ислам өзү турушунда идеалдуу жана таза. Аллах Таала өзү коргойт. Бирок биз ошол эле учурда акыйкатты билген киши катары сөзсүз бул оюңар туура эмес, бул жолуңар туура эмес, бул жакта кайткыла деп колдон келген нерсе ушул экен да. Айтайын дегеним, бүгүн биз сиз менен буюрса жала жабуу, же болбосо жалгандан күбөлүк берүү, аманатка кыянат кылуу деген темада буюрса сүйлөшүп көрөлү дедик. Анткени бул кандайдыр деңгээлде бүгүнкү актуалдуу темалардын бири болуп калды да. Баякы адамдарга оңой эле жала жаап койсо болот экен. Оңой эле анын аманатына кыянат кылып койсо болот экен. Анан жалган күбө берип коюу да оңой болуп калыптыр да. Буну эми ыймансыздар кылса таң калбайсың. Эми ал ыйманы жок, Кудайдан коркпосо кимден коркмок эле? Анын бир пайдасы болгон чыгар, акча деген. Бирок мусулмандар ушундай бир нерсеге барып аткан болсо, биз жөн тура албайт экенбиз да. Кой, эми биз баарыбыз бир тууганбыз. Ынтымакка келели. Бул жакта бир бара турган жерибиз бейиш болуп атат деген нерсени бир дагы бир сыйра эскертип коелу деп ушул нерсени ачып берүүгө аракет кылабыз жана ошол эле учурда ар бирибиз ушул нерседен сабак алалы дедик да. Жогоруда айткан, кимдир бирөөнүн акысына кирип кетүү, кимдир бирөө жөнүндө туура эмес ойго баруу, өзгөчө мусулман жөнүндө туура эмес ойго баруунун өзү кандай күнөө экенин дагы эфирдин жүрүшүндө айтып беребиз. Анан сөзсүз сиз кимдир бирөө жөнүндө туура эмес же болбосо жалган айткан болсоңуз, сөзсүз дароо ага телефон чалып, кечирим сурооңузду дагы эфирдин жүрүшүндө айтып өтөбүз. Анда устаз, жала жабуу деген эмне бул? Мусулмандар өзү жала жабышы мүмкүн эмес да, бирок болуп атпайбы? Азыркы коомубузда ушундай бир окуялар болуп атат. Жала жабуучулар пайда болду, аны сындоочулар пайда болду, аны сөз кылуучулар пайда болду. Бул жала жабуу деген канчалык күнөө бунун чоңдугу? Жала жабуу деген нерсе өзү исламда эң чоң күнөөлөрдүн катарында кошулат. Ал жөнүндө баягы пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам бир нече хадистери бар. Жалган баягы күбөгө өтүү жалган жерден, же болбосо пайгамбарыбыздан алып туруп эле пайгамбар ушундай кылган деп жалган хадистерди мисал айткан болсо, пайгамбар ушундай деген деп жалган жерден күбөгө өтүп бир хадисти айткан болсо, же болбосо жөнөкөй эле бир момун мусулман могу ишти аткарды деп жалган жерден ошол күбөгө өткөн болсо, анда мунун жазасы акырет күнү аябай катуу болот. Бул жөнүндө пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи хадистеринин биринде айтат: "Мен кеззебе алейя мутааммидан фельятабавва макадаху минен нар" дейт. Кимде ким эгерде менин атымдан дейт пайгамбарыбыз жалган айткан болсо, анда өзүнө дейт тозоктон орунду даярдап кое берсин дейт. Фельятабавва макадаху минен нар дейт. Тозоктон, оттон дейт баягы орун даярдасын дегени. Ошол акырет күнү мунун күнөөсү өтө чоң болот деген маани туюндат да. Ал эми кайсы бир момун мусулман бир ишти кылса дагы, кылбаса дагы ага билбей туруп эле жалгандан күбөгө өтүү боюнча күбөгө өткөн болсо, анда бул адамдын дагы абалы өтө оор болот. Анткени жалганчылар акырет күнү эң атайын бир чоң катуу азапка кабылат дейт. Пайгамбардан сурашканда, бул момун адам уурлук кылабы десе, уурлук кылат дейт. Мусулман адам баягындай бир зына кылып коюшу мүмкүн десе, баягы шайтан азгырса болушу мүмкүн. Мусулман адам жалган сүйлөйбү десе, жок дейт.
Musulman адам eç kaçan жалган сүйлөбөйт экен. Жалган сүйлөө деген сөз мейлі ал жалган сүйлөсүн, жалгадан күбөгө өтсүн, баары бир ошо жалган баарды чогуу бир жалган дейт. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дöwrүндө пайгамбарыбыз эмне деди коому? Пайгамбарыбызды şair dedi. Бул бир акын деп айтышты. Пайгамбарыбызды кәззап деди. Жалганчы деп айтышты. Көрсөңүз, эми коом ошентип аткан болсо, чындыкты эгерде жалган деген болсо, чындыкты жалган деп деген болсо, анда ал тухма деп коет, доомат болуп калат. А эгерде чын эле нерсени ал адам өзү жок мезгилде анын артынан жамандаган болсо, ал анда гыйбат болуп калат. Шариатта эки түшүнүк бар. Бирөөсү тухмат, бирөөсү гыйбат деп коет. Гыйбат болсо, мейли болгон болсо деле, ал адам баягы ким тууралуу айтылып аткан болсо, ошол адам уккан учурда аябай кыжаалат болуп, капа болуп, кайгырган болсо, же болбосо ошо айтып аткан адам жөнүндө жаман ойдо болгон болсо, жек көрүп калган болсо, анда ал гыйбат болуп эсептелинет экен. Ал эми тухмат болсо, тоомат болсо, ал адам эч кылбаса деле ошол адам кылды деп мойнуга жүктөгөн болсо, же мойнуга алдырган болсо, же болбосо ошол жөнүндө күбөгө өтүп, ушундай кылды деп тоомат кылган болсо, анда ал дейт эң чоң күнөөлөрдүн катарында болот экен да, шарият боюнча. Анан устаз баягы маселени тактап өтүп кетсек, анткени бул хадисти көп угабыз, бирок чечмелениши кандайдыр деңгээлде көп учурда айтылбай кете берет да. Мусулман урулук кылып коюшу мүмкүнбү? Мусулман зына кылып коюшу мүмкүнбү деген эки суроого жоопту кылып коюшу мүмкүн деп пайгамбарыбыз жооп бербедиби? Бирок кандай абалда урулук кылып коюшу мүмкүн жана кандай абалда зына кылып коюшу мүмкүн? Кыскача мындай түшүндүрмө бере өтсөңүз, анткени мындай экен да, баарыбыз мусулманбыз, бирок бизде жахилият деген түшүнүк бар го. Өзүн мусулман деп эсептейт, бирок амалы жок да. Алар ушул хадистен аябай адашат да. Мына көрдүң, мусулман деле урулук кылып турбайбы депчи. Ушуну түшүндүрмөсүз гана. Мен бир мисал келтирип өтөйүн, анан сиз толуктайсыз, ката же болбосо оңдойсуз. Мусулман киши аябай ачка калган болсо, ал курсагын тогузуу үчүн урулук кылып коюшу мүмкүн деген түшүндүрмөлөрү бар деген сыяктуу бир укканым бар да. Кандай учурда мусулман азгырыктан тышкары мындай турмуштук мажбурият дейбизби, эмне дейбиз? Ушул эки нерсеге түшүндүрмө берсеңиз дагы андан ары улайлы. Биринчи кезекте бул уурулукка барыш үчүн дагы шайтан алейхи лаананын адамды жолдон азгырат да. Кантип азгырат? Биринчи адамга келип адал нерсени арам кылып көрсөттү, арам нерсени адал кылып көрсөтүп баштайт. Буга бир нече себептер болушу мүмкүн. Адамдар тарабынан болушу мүмкүн. Же болбосо шайтан алейхи лаана өзү эле баягы адамдын ички жан дүйнөсүнө ошо кызыктуу деп көрсөтүп атып, арам нерсени адалдай көрсөтүп туруп, баягыны аткартып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн Кудай Таала эмне деди? Ла таттабиу хутвата шайтан деди. Силер деген шайтандын жолун эч качан анын изи менен баса көрбөгүлө, анын жолу менен баса көрбөгүлө деп айтты да. Анан баягы уурулук кылган адам баары бир баягы адам кыямат кайым күнү болсо да акысын бериш керек да. Чыныгы могу мусулман адам акыреттен корккон адам болсо, анда ал эч качан уурулук кылбайт экен да. Кайсы мезгилде да болушу мүмкүн. Баягы капырдын, пайгамбарыбыздын доорунда ушинтип айтылган, баягы капырдын эмеси малы адал болуп калган болсо дейт. Аларды кадимгидей тартып алып, баягыларды уурдап алып, башка кылып, иши кылып адал болгон болсо, согуштан алынган олжолор мисалы да, тартып эле жүлүп алып эле согуштан мисалы олжо катары алышкан душмандын. Бирок мисалы азыркы учурда эми маалыматтык эме жүрүп аткан мезгилде, күрөш жүрүп аткан мезгилде дүйнө жүзүндөчү маалымат уурдоо, аны туура маалыматты кесип алып туруп башкача кылып баягы бурмалоо, ушул сыяктуу нерселер аябай катуу күчөп кетти азыркы учурда. Пайгамбарыбыз бул жөнүндө мындай дейт. Стагфирулла. Пайгамбарыбыз айтыптыр. Мен амана биллахи вал йаумил ахир
Fal yukrim doyfahu deydi. Kimde kim ahiretke jana Allah Teala'ga iman keltirip bayagı Allah'a iman keltirip ahiret gününde iman keltirgen bolsa anda konogunu sıylasın deydi bir hadiste. İkinci bir hadiste aytet men amene billahi vel yevmil ahir fel yakul hayran av yasmut deydi. Kim egerde Allah'a iman keltirgen bolsa jana ahiret gününe iman keltirgen bolsa anda al jakşı sözdü süйлösün je bolboso mal unçukpay kalsın деген Peygamberimizin hadisi var. Эми учурда ошол сөз маселесинде баардык нерсе ушунан чыгып атат да. Сөз маселесинде адамдарды бири-бириге кайраштыруу, адамдарды бири-биринен жок жерден баягы тоомат коюп бириге чоң бир мамлекеттик деңгээлде керек болсо дүйнөлүк деңгээлдеги көйгөйлүү маселелерге чейин алып барып жаткан ушул сөздүн немеси болуп атат. Оюну болуп жатат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан экен, эгерде адам баласы дейт, момундар эки жаактын ортосундагы жана эки буттун ортосундагыны баягы сактоого кепилдик берсе, сактоого кепилдик берген болсо, анда ага бейиш баягы берилет деп айтылган. Ошон үчүн адам эч качан шайтандын жолуна азгырыла көрбөш керек да. Мейли бийлик үчүн болсун, байлык үчүн болсун, башка нерсе үчүн, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн болсун, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөздөрүнү, Аллах Тааланын айткан сөздөрүн биринчи орунга коюп туруп жашай турган болсо, анда ал адам бактылуу боло алат экен. Мынаны караңыз. Мен буга бир мисал катары келтире кетейин. Юсуф алейхиссаламдын доорунда, Юсуп пайгамбарга катуу эме кылган, ушундай тоомат коюшкан. Катуу тоомат койгону ага кадимгидей Путифар дегендин баягы Египеттин казына башчысы, аскер башчысынын аялы Юсуп пайгамбарга кыянаттык кылам деп ойлогон учурда Юсуп пайгамбар качып жөнөйт. Качканда ошондо артынан баягы көйнөгүн тартып туруп айрып жиберген болот. Анан жолдон дароо эле Путифар күйөөсү, Зулайканын күйөөсү жолугуп калган учурда эмне деп айтты? Зулайка болсо корккондон мынау сенин кулуң мага баягы кыянаттык кылып атат деген учурда мен эч нерсе кылган жокмун, эч качан мага тоомат кылбагыла деп атат. Тоомат кылбагыла дегени мен кылбаган нерсени мага жүктөбөгүлө деген нерсе. Анан Юсуп пайгамбарга Алла Таала пайгамбарлардын дегеле баарысына Кудай Таала өзү жардам берип келген. Ошол учурда дагы жардам берди. Кантип? Эч жерде күбө жок. Күбө боло турган бир аял өзү кайра тоомат кылып аткан болсо. Анан Юсуп пайгамбар ошол жерде ойлонуп Аллахтан дуа кылып сураган учурда бир жаш баланын ыйлаганы угулуп калат. Жаш баланын ыйлаганы дароо эле айтат, мына ушуну алып келгиле дейт. Алып келдирип туруп неме кылганда Кудайдын кудурети менен баягы чүргөктөгү бала сүйлөп баштайт. Эгерде дейт, ошол Юсуп пайгамбардын көйнөгү арт жагынан айрылган болсо, анда Юсуп пайгамбар чынчыл болот дейт. Эгерде алды жагынан айрылган болсо, анда Юсуп пайгамбар жалганчы болот дейт. Бул жерде жалган менен чындыктын, ак менен каранын, таза менен таза эмес экенин бөлүү үчүн Кудай Тааланын кудурети менен баягы наристени сүйлөп кеткенин караңыз. Мына ошол учурда ошол күбөлөр чогулуп келип караса, чындап эле Юсуп пайгамбардын көйнөгү арт жагынан айрылган. Айрылганда Зулайка болсо ошол жерде күнөөкөр болуп чыкты, а Юсуп пайгамбар болсо ак таза болуп чыкты. Ошого карабастан түрмөгө камап бир нече жыл түрмөдө жатып калды. Эми караңыз, мен бул жерде айтайын деген сөзүм, адам баласы бирөөгө кыянаттык кылгандан кийин ал кыянаттык ошону менен эле бүтүп калбайт экен. Юсуп пайгамбардын артынан Зулайканы өмүр бою каарып өлөйүн деп калганга чейин ыйлатып артынан элчитип койду Кудай Таала. Эми Кудай Таала ошентип ыйлатып, күнөөлөрүн кечирип эме кылса жакшы нерсе. Ошол боюнча ыйлатпай эле, жыргатып эле бул дүйнөдө кетирип жүрген болсо, анда акыреттеги азабы аябай кыйын болот экен. Бүгүнкү акыркы окуянын акыркы жерине келгенде, албетте бүгүнкү күндөгү баягы жала жауучулардын маселесине түздөн түз дал келип аткан окуя болуп атат да. Аллах Таала баарыбызды ушундай бир чоң күнөө кылуудан сактасын деп тилек дуа кылабыз. Анан адам ушул акылы жана ыйманы менен дайым
дос болуш керек экен деп ойлойм да. Анткени ыйман алсыраганда акыл ага дайым кеңеш берүүчү болор экен да. Ыйманга эмне дейт экен? Акыл дайым Аллахтын жаратуучулугун эстетип туруучу нерселерди ыйманга эскертип турар экен да. Аллахтын кудуретин карачы депчи. Аллахтын кудуретин акыл тааныган болсо, ал адамдын сөзсүз ыйманы бекем болор экен, күчтүү болор экен да. Анан айтайын дегеним, бүгүнкү күндө ушундай бир баягы жала жабуу өтө оңой болуп калган заманда, өзгөчө сиз жогоруда айтып өткөндөй, баягы технологиянын заманы, А десең дароо эле, Б десең дароо эле эртеси күнү ошол нерсе мындай бүгүнкү тил менен айтканда популярдуу болуп аткан учурда бул нерсени дин душмандары дейбизби, өздөрүнүн пайдасына колдонуп атат да. Эми бул иренжитүүчү окуялар албетте бул Аллах Тааланын кимдир бирөөгө берип аткан сыноосу деп түшүнүп атабыз, бирок ошол эле учурда биз дагы жөн отурбастан тобо кылгыла. Бунун акырети бул жашоодогу эле азабы кандай болот деген бир эскертүү иретинде ушул эфирди уюштуруп аткан кирбезбиз. Анан устаз баягы адамга берилген аманат жөнүндө бир сүйлөсөк. Анткени аманат дегенде биз дароо эле кимдир бирөөнүн бизге таштап кеткен буюму же бир акчасын, ушундай бир нерсеге дароо оюбуз такалат экен да. Бирок мен аманат дегенде дароо эле биринчи өзүбүздөгү Аллахтын берген жакшылыгын эстейм да. Ал эмне десе, акыл, көз, мурун, тил жана башка дейли. Ушул өзүбүздөгү Аллах берген аманаттын акысын кантип беребиз? Же болбосо эмне кылганыбызда ошол аманатты бербей, балким анын акыбетин күнөө аркылуу алып калышыбыз мүмкүн да. Өзүбүздөгү аманат. Аллах Субханаху Teala insanга берген аябай чоң бир niamаттар бар да. Ал niamаттардын баарысы insanга аманат катары берилди. Башкача айтканда, эң улуу заттан, Аллах Субханаху Teala'дан insanга аманат берилди. Аманат дегенибиз, мына биздин турушубуз, туруш турпатыбыз, биздин баягы кебете кешпилибиз, биздин баягы денебиздин турушу, баарысы аманат. Ал аманатты керек болсо биздин кол алдыбыздагы балдарыбыз барбы, кыздарыбыз барбы деге эле койчу, ким биздин алдыбызда кызмат кылып жаткан болсо дагы ошолордун баарысы бизге аманат экен. Ал аманат үчүн биз кыямат кайым күнү ар бирине жооп берет экенбиз. Андан устаз Пайгамбарыбыз айткан, кечирип коюңуз, пайгамбарыбыз айткан, ар бириңер дейт, кол алдыңдагыларга жоопкерчиликтүүсүңөр дейт. Караңыз, ар бириңер кол алдыңдагыларга силер жоопкерчиликтүүсүңөр деп айткан. А биз болсо ошол ар бирине жооп берүү биздин милдетибиз болуп калат экен да. Андан устаз мен айтайын дегеним, адамдагы Аллах Таала берген жакшылыктардын жакшылыгы бул адамдын акылы дейм да. Анткени Кудай сактасын, адам бир колу жок же бир буту жок жашоосу өткөрүшү мүмкүн. А бирок анын акыл эсинен Аллах Таала алып койгон болсо, анын жашоосу өтө татаал болот да. Бирок акыл эсти Аллах Таала берген болсо, ал сөзсүз ошол акылынын аманат экенин түшүнгөн абалда анын акысын берүүгө аракет кылыш керек дейм да. Айтайын дегеним, бүгүнкү маалыматтык согушта акылды жакшы иштеткен киши сөзсүз акыйкат таап чыгат. Ошол акыл жөнүндө бир сүйлөшсөк, адамга берилген Аллахтын бир неаматы акыл жөнүндө. Акылды канткенде туура багытта иштетебиз жана аны мындай тунук ой жүгүртүүгө машыктырабыз. Менимче ошол нерсе биздин ыйманыбызды да бекемдейт, анан маалыматтык согушта туура маалымат алууну үйрөтөт дейм да. Аллах Субханаху Teala'нын бизге эң чоң берген niamаттарынын бириси айткандай бул акыл. Ал акылды адам баласы ар тараптуу иштетиши мүмкүн. Ал акылды жамандыкка да иштетиши мүмкүн. Ал акылды жакшылыкка да иштетиши мүмкүн. Эгерде жакшылыкка иштеткен болсо, анда жалпы мусулмандар үчүн чоң бир пайда. А эгерде жамандык иштете турган болсо, анда ал момундар үчүн дагы, адамдын өзү үчүн дагы аябай чоң бир зыян. Башкача айтканда, бир нерсени ойлоп тапкан болсо, ал ойлоп тапкан нерсеси бир адамдар үчүн пайда алып келе турган болсо, анда ал жакшы нерсе. Аллахтын алдында көп соопка эгедер болду. Тескерисинче ойлоп тапкан нерсеси өзү үчүн дагы, жалпы адамзат үчүн дагы аябай бир
зыян боло турган болсо, бирок баягы ойлоп тапкан адам үчүн чоң бир киреше алып келиши мүмкүн. Киреше алып келгенине карабастан баягы зыяндуу нерселери акыретте адамды ошол адамдын тозокко кирүүсүнө себеп болуп калат экен да. Ошон үчүн акылды башкаруунун бир гана жолу бар. Ал жол адам баласынын ыйманы менен тыгыз байланыштуу. Ошол акылды берген улуу зат Аллах субханаху тааля мени көрүп турат, мени билип турат, кайсы жерде болсом дагы эми мен акылымды ошол Аллах таала баягы кылба деген нерселерди кылбай, кыл деген нерселерди кылып гана жашайын деп аракет жасаган болсо, адамзатыга пайда алып келе турган нерсени ойлоп табайын дей турган болсо, анда ал адам акыретте өзүгө бейиш даярдайт. Караңыз, канчалаган байлар бар, өздөрүнүн акчасын казинолорго чачып атат, башка бир бузук нерселерге чачып, жаман китептерди чыгарып атышат, жаман фильмдерди тартып атышат, дүйнөгө таркатып, анан баягы нерсени жыргап жүрүшөт. Булар акырет күнү өздөрүнүн азап тозокту даярдаган адамдар. Бул жөнүндө Кудай Тааланын бир Нур сүрөсүндө мындай бир аят бар экен, estağfirullah. İnnellezine yuhibbune en teşi'al fahişatu fillezine amenu lehum azabun alimun fid dunya vel ahire deydi. Nur сүрөсүнүн 19 аятында деген чындыгында мусулмандардын дейт, ичинде баягы чагымчылдыктын, жалаанын таралуусун жактыргандар үчүн бул дүйнөдө да акыретте да сыздатуучу азап бар дейт. Караңыз, мусулмандар үчүн чагымчылдыкты, жалаа таратуунун бир таралуусуна ошону тимеле жыргап, сонун болуп аткан турбайбы деп ырахаттанып отурган адамдар үчүн эмне бар дейт? Аябай сыздатуучу азап бар дейт. Анан дагы Абу Хурайра радиаллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринин биринде айтат: эгер пенде башка бир пенденин айыбын жапса, анын айыбын Аллах Таала кыяматка күнү жаап коет дейт. Мен айтайын дегеним, адам баласы акылыны Кудай Таала харам кылган нерселерден өзүнүн акылы менен тыйса, ошону ыйманы менен акылын контролдой алган болсо, анда адам баласы бактылыкка өзү эле барат экен. Ошол акылыны ыйманы менен контролдой албай, аябай акылы күчтүү болсо дагы, тескери кеткен болсо акылы, анда ошол өзүнүн акылынан азап таап алат экен. Ошон үчүн баягы акылдан азап деген чыгарма бар. Кээ бир адамдар акылды ыймансыз акыл менен иштетип алгандыктан өзү үчүн өзү акылы менен азапты, тозокту даярдалган адамдар бар экен да. Ошон үчүн өзүбүз дагы айрыкча мусулмандар учурда Аллах Тааланын кыл деген нерсесини толугу менен кылбагандыктан кыйынчылыкка кабылып турган учурлар жок эмес. Анан жогорудагы айтып аткан маалыматтарыңызга кыстырма, анан ушундан суроо келип чыгат буюрса. Бул акыл менен ыйман маселеси. Акыл дагы өзгөчө бир неамат, Аллах Тааладан берилген. Ыйман Аллахтын бул бизге болгон мээрими да. Ким Аллахка мээрим төккөн болсо, сөзсүз ал пендесин ыйман жолуна салат. Бирок ошол ыйманды курчутуп туруучу нерсе акыл менен Аллахтын баягы барлыгын, бирлигин, кудуретин, берешендигин акыл аркылуу тааныйбыз да. Ыйман аны тааныбайт, акыл тааныйт, ыйман ошол менен сугарылат дегеним да. Ушул нерседе акылды канткенде биз ушундай нерселер менен сугара алабыз жана ал акылыбыз ыйманыбыздын бекем болушуна мындай салымын кошот деген суроо да. Аллах Таала инсанды чектен чыгып кетпеш үчүн, ыйманны дайыма ыймандуу болуп жүрүш үчүн бизге кээ бир нерселерди кааласаң да каалабасаң да ушул нерселерди кыл деп буйруп койгон парз нерселер бар. Мисалы, жөнөкөй эле мисал келтире кетейин. Сиз машинаңыздын майыны ай сайын алмаштырып турбасаңыз, машинаңыз бузулат. Же болбосо сиз өзүңүз кийимиңизди же өзүңүздүн денеңизди жума сайын жууп тазаланып турбасаңыз, адамдын денеси кадимгидей жаман жыттанып кетиши мүмкүн. Адамдын ыйманы дагы сустап кетпеси үчүн баягы 5 убакыт намазды парз кылып койду. Бир күнүгө. Ал эми анын алдынан дарат алууну парз кылып койду. Bir жылда bir жолу орозо тутууну парз кылып койду. Өмүрүндө bir жолу ажыга барып келүүнү парз кылып койду. Мына ушул аткар деп буйруп койгон буйруктардын баарысы адамдын жанагы
акылыны башкарып турууга, ыймандын чегиден чыгып кетпөөгө, капырлыкка кетип калбаш үчүн ошол парыздарды Кудай Таалам буйруп койду. Аткарып тур, капыр болуп кетпейсиң. Ушуларды дайым аткар деп буйруп койду. Биз күн сайын ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах, Аллаху акбар, субханаллах, сами Аллаху лиман хамида намаз окуп атабыз, келме келтирип атабыз, баша кылып атабыз, Куран окуп атабыз, зикир кылып атабыз. Ушулардын баарысы эмне экен? Биздин баягы күндүк жашообуздагы Аллахтын буйругун аткарышыбыз менен күнөөлөрдөн арылып атабыз. Күнөөлөрдөн арылганыбыз, ар бир буйрук, Кудайдын ар бир парзы инсанга чоң бир пайда алып келе турган нерселер. Караңыз. Ас-салату танха анил фахша вал мункар. Намаз бул адамды ар кандай бузуку, жаман иштерден тосот деп жатат. Карасаңыз, эми демек Кудай Таалам ошол намаздан бизге парз кылып койду, аны аткарууубуз менен биз сөзсүз бактылуу болот экенбиз. Ыйман менен акыл адам баласы сиз айткандай Кудайдан берилген чоң бир неамат. Эгерде адам ыймандуу болсун, бирок акылы жок болсо кантип ал эме болсун? Ошон үчүн акыл менен ыйманды Кудай Тааладан берилген бир чоң неамат деп айтсак болот да. Анан азыркы күндөгү биз айтып аткан маалыматтык согушта акыл маалымат менен сугарылат. Аны эч ким талашпайт. Акыл маалымат менен сугарылат. Ал маалыматты көрүү аркылуу алат, угуу аркылуу алат, сезүү аркылуу алат. Бирок бүгүнкү күндө биз ушул акылуу сугарылып аткан маалыматты кантип иргешибиз керек? Анткени бүгүнкү күндө чынында азыркы болуп аткан маалыматтардын тегерегинде мусулманчылыкка бир туура эмес баягы коомдук деңгээлде ушундай ойлор болуп калып атат да. Мына мусулмандар, мына тигилер депчи. Кантип биз туура маалымат алганды үйрөнөбүз? Кантип үйрөнөбүз туура маалымат алууну? Сөз деген нерсе бул абдан маанилүү нерсе экен. Бул сөздү иргеп сүйлөө, келген маалыматты анализдеп, анын туура жана туура эмес экенин анализдөө биздин баягы ыйманыбыздын деңгээлине жараша болот да. Башкача айтканда, биз кантип ошол келген сөздү анализдеп туруп, ушул сөз Алла Таалага жагабы же жакпайбы? Ушул сөздү мен бул жака айтсам болобу же болбойбу? Деген, эгерде мен айтып койгон болсом, шарият боюнча ушул нерсе эмне болот? Деп анализдей алышыбыз керек экен да. Айрым учурларда адамдар маалыматты жеткирүүзө эле ошол сөздүн жалган, чынына керек болсо өзү дагы сөздү токуп туруп эле баягы аралаштырып туруп эле элге баягы берип салган учурлар аябай көп кездешет. Мына ушунун артынан коомдун ичинде чоң бир фитна, фасад баягы жайылып кетет экен да. Бул жайылып кеткенден кийин ал адам канча фитна, фасад жайылган жерлер көп болгон сайын адамдын күнөөсү арыла берет экен, көбөйө берет экен күнөөсү. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда дагы ушундай бир эмелер болгон. Фитна, фасадтар айрыкча мына эмелери менен, муртаттар менен болгон, мушриктер менен болгон, ошол жердеги Мекке мушриктердин ортосунда тынбай баягы фитна болуп турганда, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды бул тим эле жалганчы, пайгамбарыбыз тигиндей деп пайгамбарыбызды жалганга чыгарып, ар кандай жалган нерселерди токуп, бирок Аллах субханаху ва таала кимдин ким экенин, ким жалганчы экенин, ким туура экендигини дайыма аны контролдоп турат. Ошого жараша бизге абал берип турат экен. Кээ бир адамдар айтат, эмне үчүн мындай болуп калды деп. Биз айтабыз, ал-кадари хайрихи ва шаррихи мин Аллаху таала. Жакшылык, жамандык бул Аллахтан боло турган болсо, анда биз ошол өзүбүздүн амалыбыздан издешибиз керек. Мусулман адамга чындап ыймандуу болгон болсо, пайгамбардын хадисинде айтат, жакшылык болгон болсо, бул дагы момун үчүн дейт, жакшы дейт да. Эгерде кыйынчылык келген болсо, момун адам үчүн ал дагы жакшы дейт да. Карасаңыз, эмне үчүн андай десе, баягы анча-мынча кыйынчылыкты берип туруп Аллах субханаху ва таала анын эмне даражасын көтөрөт экен. Ал эми жакшылык берген болсо, бул Аллах Тааланын неаматы. Караңыз. Бирок адамдар учурда биздин коомчулугубузда доомат кылуу, ар кандай бир жалган сүйлөө, жала жабуу,
бирөөдүн аркасынан сөз кылуу, гыйбат кылуу, көрө текеберлик, ичсардык, менменсинүү, буга окшогон руханий оорулар деп койсок болот. Руханий оорулардын жүрүшү адамдар өздөрүнү контролдой албагандыгы. Контролдой албагандыгы дегени бир ишти бүтүрүү үчүн жалган сүйлөө, бирөөдү кемсиндүү үчүн жалган сүйлөө, бирөөдү четтетүү үчүн bir жумуштан жалган сүйлөө, тоомат кылуу, баягыны каралоо, ушул сыяктуу аябай көптөгөн эме жактары бар да. Андай дейин десе кээ бир адамдар чындап эле ошондой жаман ишти кылгандыгы үчүн мисалы колго түшүп атат, башка болуп атат, мисалы пара менен кармалып атат, башка. Булардын баарысы ким акыйкат, ким туура экендигини бул таразылоочу Аллах субхана таала өзү да. Ал тез эле аранын ичинде эле Кудай таала өзү эле аны бир жолго салып коет. Кантип десе, Кудай таалам баардык нерсеге кудуреттүү зат да. Ал кадир аля кулли шей, баардык нерсеге кудуреттүү зат. Эгерде бирөөгө тоомат кылган болсо, ошол тоомат кылган адам ойлошу мүмкүн, мен жайладым депчи. Ал эч качан жайлаган жок. Ал байкуш өзүн өзү жайлады. Ал байкуш эртеси күнү ошол жайлаган нерсеси же өзүдөн чыгат, же баласыдан чыгат, же болбосо наристесинен чыгат, же үй бүлөсүнөн чыгат. Эч качан бирөөгө жамандык кылса, ал жамандык эч качан ал жакшылыкка алып барбайт. Ошол жери менен бүтүп калбайт. Бүтүп калбайт. Тескерисинче анын 10 эсе, керек болсо 100 эсе ошол жамандыкты көрүп туруп, анан кийин баягы бул өмүрдөн өтүшү мүмкүн. Кимге жакшылык кылган болсоң, ал жакшылык сөзсүз түрдө кайтып келет. Ал эми кимге жамандык кылган болсоң, ал нерсе дагы сөзсүз түрдө кайтып келет. Ошон үчүн колдон келсе жакшылык гана кылыш керек. Баягы имандын эң бир эмеси дейт, төмөнкү шакчалардын бир шакчасы дейт. Баягы жолдо жаткан бир таякты деле имаратул аза ани тарик дейт. Бирөөгө зыян берип аткан нерсени жылдырып коюу деле бул имандын бир шакчаларынан дейт. Эң жөнөкөй нерсе, караң, жолдо жаткан бир таякты, чыбыкты жылдырып коюу. Ал эми сөз деген нерсе бул адамды өлтүрүп да коюшу мүмкүн. Сөз деген нерсе адамды өстүрүп да коюшу мүмкүн. Сөз деген нерсе адамды ооруп турган болсо айыктырып коюшу мүмкүн. Таза жүргөн болсо аны оорутуп да коюшу мүмкүн. Ошон үчүн пайгамбарыбыз эмне деди? Бул сөздү иргеп сүйлөгүлө. Башында хадисте айтпадыкпы? Мен амана биллахи вал яумил ахир фалякул хайран ау ясмут. Пайгамбарыбыз бул сөздөн эмнени алып атабыз биз? Эгерде кишилердин кимдир бирөөңөр айта турган акырет күнгө жана баягы Алла Таалага иман келтирген болсо, анда жакшылыкты сүйлөсүн, болбосо унчукпай калсын деген буйругу болуп атат. Фал ясмут, анда ал сөзсүздө унчукпай калсын деп амыр менен, буйрук менен айтып атат. Буйрук менен айтып атканы пайгамбарыбыздын. Демек бул нерседе чоң бир философия жатат. Ушул философияны эгерде бүгүнкү күндө биздин момундар түшүнгөн болсо, анда ойлош керек. Мен буга тоомат кылып атамын. Буну мен каралап атамын, жалган сүйлөп атамын, жалгандан күбө өтүп атамын. Баягыны каралоо максатында ар кандай нерселерди токуп жатамын, кошуп жатамын. Эртең күнү ушул менин бала чакамдан чыкпаса экен, менин келечек урпагымдан чыкпаса экен, жети урпагымдан жетип ушул жалган нерсе кийин балекет болбосо экен деген түшүнүк адамдын акылына жеткен болсо, анда адам эч качан, чыныгы момун адам андай жаман иштерди айтпайт, жаман нерселерди сүйлөбөйт экен да. Биздин коомубузда эң көйгөйлүү маселе азыр ушул болуп келе жатат. Анан бардык нерсе биринчи ойдо пайда болот экен да, ойдо. Ой жүгүртүү менен ушул жерде биринчи бир нерсе пайда болот, анан ал же тил аркылуу ишке ашат, же кыймыл аркылуу ишке ашат. Эми ушул ойлонуунун шарияттагы чеги кандай? Мен айтайын дегеним, бизде ушундай нерселер бар, түшүнүктөр бар. Исламда дагы эркиндик бар деп көп айтышат да. Бирок мен эч буга кошулбайм. Анткени исламда дайым чектөөлөр бар. Ал чектөөлөр же соопка жеткизет, же күнөөгө алып барат да. Биз дайым сооптун ичиндеги чек менен жашаганга аракет кылабыз жана бешке үмүт кылабыз да. Демек ал чектин эң башкысы бул ой жүгүртүүдөгү чек деп айтам да. Ошол ой жүгүртүүбүз сооптун
чегиндеги ой жүгүртүү болсо сөзсүз ал адам эмне жогоруда айткандай же пайдалуу сүйлөйт же уңчукпайт да. Ушул ой жүгүртүүнүн чегин мындай кененирээк түшүндүрүп берсеңиз, анткени биз оюбуз менен дагы гыйбат кылып коюшубуз мүмкүнбү? Оюбуз менен. Же оюбуз менен кимдир бирөөгө домат коюшубуз мүмкүнбү? Мүмкүн да. Оюбуз аркылуу. Анан эгер ал өөрчүп кеткен болсо, ал кыймылга өтөт же тил аркылуу өтөт да. Ошону бир кененирээк түшүндүрүп берсеңиз дагы ой ушундай болуш керек. Ал ой жалаң таза нерселерди бизге кылдыра турган болуш керек да. Эмне кылганда да. Hedef деп коет арабтарда. Ошол максат да. Максат. Максат. Адам бир максат коюшу мүмкүн, эч кимге айтпай эле өз оюнда эле ойлоп койду бир нерсени. Анан ошол hedefти, максатты мындай бөлүп жиберген болсо, анда ал кадимди план болуп калат экен. План. Анан ошол планды дагы тереңдетип кирген болсо, анда кандайдыр бир чоң бир ишти бүтүрүп койсо болот экен. Адам баласы оюна эмнелер гана келбейт. Ооба. Ошол ойду контролдой билүү бул шариятта эң чоң маанилүү нерсе. Эгерде ойго келген нерсени эле мындай кылса болот турбайбы деп ишке ашыра бере турган болсо, анда адам сөзсүз түрдө адашат. Эми адашуу аябай оңой экен. Анткени бул адашууга көмөктөшө тургандар аябай көп экен да. Шайтан алейхилана дароо эле жардамга келет. Ушундай жардамга келет, тим эле кооздоп, гүлдөп тим элечи. Карасаңыз, кафелерге барсаңыз, өзүнүн баягы кызыны жылаңачтап коюп, баягы жылаңачтап дегенде баягы мини юбканы кийгизип коюп, ырдатып коюп, жыргап жүргөн, мисалы биздин жарандарыбызды айтып коелу. Ата-энелерди. Ачык эле. Ошондой ата-энелер бар. Бирок өзү мусулманмын дейт. Ооба, кадимди келме келтирип, амин деп эме кылып турат. Бирок баягы нерсени акыйкаттыгы жүрөгүнө эгерде кирген болсо, акыреттеги тозок, бейиш элестеген болсо, анда ким эле баягы өзгөрүлмөк да. Ошол акыйкаттыкты жүрөгкө киргизиш үчүн акылында келип жаткан маалыматтын баарысыны анализдеп туура жашоого жетиш үчүн адам баласы өзү мээнет кылбаса, өзү мээнет кылбаган болсо, анда эч ким ага мээнет кылып бербейт экен. Пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам бизге белекти берди, калтырып кетти. Бирөө келип, "Ме белекти ал" деп эме кылса, ал белекти алыш албаш биздин өзүбүздүн эркибизде. Ошол сыяктуу эле бизге көрсөтүп койду баардык ак менен караны, таза нерсе менен таза эмес нерсени. Ал белек жана жогоруда айтып өттүк, Куран менен хадисти бекем кармап, жакшы адамдар менен чогуу болгон болсок, анда биз акылыбызды дагы туура жакка контролдой алабыз. Адам акылына келип аткан маалыматты, туура маалымат келген болсо, аны биз Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн кайра зикир кылып, машалла, алхамдулилла, ушундай кылсам болот турбайбы деп кайра ойлонуп баштайбыз. Жаман маалымат келе турган болсо, ал жаман маалыматты биз кагып салып оюбуздан, анын ордуна истигфар келтирип, астагфирулла деп, ал жаман ойду кагып салып туруп, жакшы ойду ойлогонго, анын ордуна Аллахтан кечирим сурап, жакшы нерсени ойлогонго аракет жасашыбыз керек. Ошентип бул адамдын өзү менен өзүнүн ортосундагы күрөш. Адамдын өзү менен анын нафсинин ортосундагы күрөш. Адам менен өзүнүн жан дүйнөсүнүн ортосундагы күрөш дайыма болуп туруш керек экен. Эгерде адам ошол өзүнүн нафсисини акылы менен башкара алган болсо, ал эми акыл болсо тиги иман менен байланыштуу да. Имандуу адаммын деп, ошону менен баягы нафсини башкарып турган болсо, анда адам сөзсүз түрдө бактылуулукка кетет экен. Өзү эле түшүнсө болот да. Тескерисинче, өзүнүн нафсине кичине алдырып туруп эле, тиги деле мындай кылып атпайбы деп, жазмакерлер болсо дагы кооз нерселерди жазып, адамдарды адаштырууга себепчи боло турган маалыматтарды жазып, адамдарды адаштырууга себепчи боло турган ырларды жазып, кызыктырып, анан баягыны таркатып, демек баягы адамдарды бузукулуктун жайылуусуна себепчи болгон адамдар акыретте алардын абалы өтө оор болот экен. Бул дүйнөдө дагы алардын абалы начар болот, акыретте да начар болот экен. Себеп дегенде ошо бузукулук менен шугулдангандыгы үчүн. Сиз бая сөзүңүздө өтө бир сонун нерсени айтып өттүңүз да, ошого бир аз кененирээк токтолуп өтсөк.
Ар бир адам сөзсүз максат коёт жана ага жетишүүнү пландайт. Кимдир бирөө максатым деп болбогон нерсени ойлошу мүмкүн, бирок ар бир адам максаты бар. Мусулман кишинин биринчи номер один максаты бул бейиш. Эми бардык момундардын максаты бейишке баруу болсо, ошо бейишке баруунун жолу, планы кандай болсо, биз ошо максатыбызга жетебиз да. Анткени бүгүнкү болуп аткан нерселер же болбосо жалган күбө берип аткандар, мен айтам, алар бейишке максат койгон болсо дагы алар планын туура эмес койду дейм да. Анткени максаты бейиш, бирок бул жактан жалган күбө берип бирөөгө жала жаап атат. Бул бейишке алып баруучу жол эмес го. Ошол сыяктуу баягы максатыбыз бейиш болгондон кийин ага жеткирүүчү мындай негизги пландарды айтып берсеңиз да, биз ошол нерсени жашообузга коюп алсак, анан буюрса Аллах мээрим кылган болсо бейишке киребиз. Баягы хадаф деп баштадык элек сөзүбүздү, максатыбыз. Биздин максатыбызды хаддит хадафака фид дуния дейт. Өзүңдүн максатыңды бул дүйнөдө тактап кой дейт. Эгерде биз максатыбызды тактап койбой турган болсок, анда бул жашоодо сөзсүз адашат экенбиз. Сөзсүз түрдө адашабыз. Биздин максатыбызды өзүбүз көп деле башты оорутуп, кыйналып, биз план түзүүчүнүн деле кажети жок. Ал пландар түзүлгөн пландар. Даяр. Даяр план. Анын алып туруп эле өзүбүз Практикалаш керек. Ошону алып туруп эле, менин планым моундай турбайбы деп таанышып коюшубуз керек. Ал план кайсы? Ал план бул улуу жаратуучунун бизге берген планы. Мисалы айтабыз, бир телевизорду япондор ойлоп тапты дагы айтат. Бул ичинде жазып койду, кичинекей китепчени салып койду. Ал ошонун инструкциясы. 8 сааттан ашык көрүүгө болбойт деп жазып койду. Биз бул 8 саат эмес, 10 саат көрдүк, күйүп калды 2 күндөн кийин. Барып айтабыз, күйүп калды го, канча саат көрдүңүз эле десе, 10 саат көрдүм дейт. Бул жерде 8 саат ашык көрсө күйүп калат деп жазылып турбайбы? Сиз 10 саат көрүп коюпсуз. Мейли, эч нерсе эмес. Эми дагы могу телевизор бар. Сиз муну 15 миңге алдыңыз да, могу 20 миңге сатып алдыңыз дейт. Бул жерде адам өзү ойлонуп карай турган болсо, кимге пайда, кимге зыян? Сатуучуга зыян эмес эч качан. Сатуучу дагы сатат сизге керек болсо. Ошол сыяктуу эле Аллах Таала бизге Кур'ан Каримди жөнөттү дагы, пайгамбарды жөнөтүп айтты. Эгерде силер намаз окуй турган болсоңор, орозо кармасаңар, зекетиңерди берсеңер, ислам жашоосу менен жашай турган болсоңор, мына силердин жашоо эрежеңер мына ушулар деп айтты. Бейишке алып баруучу жол. Бейишке алып баруучу жол. Болгон эле баягы нерсени биз ыңгайлаштырышыбыз керек. Күчтүн жетишинче ыңгайлаштырганга аракет жасашыбыз керек. Өмүр деген аябай кыска нерсе. Жаштык мезгилде күчтүн жетишинче ошол жакка барганга даярдыкты жаштык мезгилде камдап алышыбыз керек. Анткени жаштык мезгилде мээ күчтүү иштеп турган мезгилде маалыматты топтоп алышыбыз керек. Анан кийин жанагы дүйнөвүй маселелерди акырын даярдыкты кыла бериш керек. Албетте рызкын дагы унутуп калбаш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, силер акырет деп бул дүйнөнү унутуп койбогула, бул дүйнөдө акыретти унутуп койбогула депчи. Ошон үчүн биз акыретти дагы дайыма ойлоп жашаш керек, бул дүйнөнү да ойлоп жашашыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөтүп кеткен жолу, хадистери, сүннөттөрү бул чоң дагы бир план. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерин ачып карай турган болсоңуз укмуш. Ар бир жолубузга план табабыз. Ар бир жолубузга план табабыз. Караңыз, жөнөкөй эле кантип отуруш керек, кантип сүйлөш керек, кантип мамиле кылыш керек, кантип баягы соода кылыш керек, кантип билим алыш керек. Бүт баардык пландарды, программаларды бизге түзүп даярдап койду. Мен бир укканым бар. Жада калса согуш болор деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жансыз даракка кантип мамиле кылууну да эскерткен экен да. Дарактарга тийбегиле. Бул бизге мындай душман эмес дегендечи. Дарактарга эч зыян келбесин депчи. Ошол сыяктуу сиз айткандай баягы чынында пайгамбарыбыздын сүннөтүн карманган болсок, бул биздин жашообуздун эң туура жана идеалдуу максатыбызга жеткирүүчү планы болот экен да. Устаз, биздин убактыбыз дагы саналуу мөөнөттөр менен чектелип атат. Мен ушу айтайын дегеним, жеткирейин дегеним, ушу сиз аркылуу айтырып алайын дегеним, биз Кур'ан жана сүннөттү карманып жашоочу мусулман экенибизди
дагы бир жолу эстейли деген нерсеге келейин дегем. Аллах таала ушул нерсени бизге насип кылды. Анда устаз, сизге сөзүңүздү жалпы жыйынтыктоо үчүн 1 мүнөттүк убакыт, теле көрүүчүлөргө каалоо тилек, дуаларыңыз, анан бүгүнкү теманы жыйынтыктоо сөзүңүз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандарым, Кудай Таалам баардыгыңыздарга чың ден соолук, узун өмүр, бекем ыйман, ынсаф, тауфик, ийгилик берсин бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы. Анткени бул дүйнө ушунчалык кыска, жалган дүйнө деп коебуз. Ошол жалган дүйнөдө өзүбүздү бир акыретке зыяны тийгизе турган амалдар менен шугулданбастан, акыретибизге пайда алып келе турган жана бул дүйнөгө дагы пайда алып келе турган амалдар менен шугулданууга насип кылган болсун Кудай Таалам. Анан дагы бул дүйнөдө кимдир бирөөнүн айыбын ачып, анын аркасынан чукулап, анын аркасынан тим эле баягы көшөрүп, тим эле оодарып чаба тургандай ушинтип жүрүүдөн бирөөдүн айыбынын артынан шугулдандырып коюудан Кудайдан өзү жардам сурайбыз. Андан алыс кылсын Кудай Таала. Бизге берген ниаматтар жөнүндө сөз кетти. Ал ниаматтардын ар бирине кадырлай билели, бартай билели. Эгерде бизге берген ниаматтардын бирөөсүнү Кудайым алып койгон болсо, анткени ал берген ниаматтар бир баа жеткис ниаматтар да. Көз ниаматы, бут ниаматы, акыл ниаматы, ыйман ниаматы, ой ичидеги баарысы ошо ниаматтарына шүгүр кылганды үйрөнөлү. Кудай Таалам Кур'анда айтат: "Ла ин шакартум ла азиданнакум". Силер эгерде шүгүр кылган болсоңор, анда мен дагы кошуп беремин деген Кур'андын аяты бар. Ошон үчүн Аллах Таалага көп шүгүрлөрдү айталы. Ла ин кафартум фа инна азаби ла шадид дейт. Эгерде капырлык кылган болсоңор, анда менин азабым аябай катуу деп Аллах Таалам эскертип кеткен экен. Эми ошол Кудай Тааланын буйруган буйруктары менен жашап, бул дүйнөдө өмүр кечирүүгө, бул дүйнөдө өтүүгө насип кылган болсун. Анткени бул дүйнө тез эле бир көпүрөнүн башынан экинчи жагына өтүп кете турганчалык гана убакыт экен. Бүгүн мисалы сиз 50 жашта болгон болсоңуз, эртең 70 жашка чыгабызбы, чыкпайбызбы, ал нерсеге эч ким кепилдик бере албайт. Андыктан урматтуу мусулман менин бир туугандарым, намаз окубай жүргөндөр болсо, намазга чакырат элем. Сиздер ким орозо кармабай жүргөн болсо, орозого чакырат элем. Ыйман жолунан алыстап бирөөнүн айыбы менен шугулданып калгандар болсо, тооба кылгыла дейт элем. Алыстагыла андан жаман нерседен жакшы нерсеге чакыргыла дейт элем. Адал эмес нерселер менен ырызкы издеп жүргөндөр болсо, адал нерсе менен ырызкы издегиле, адал нерседен ырызкы издегиле, арам нерседен оолак болгула деп айтар элем. Ошол нерсенин баарысыны Кудай Таалам сиздер менен биздерге аткарууга, таза нерсе менен жашоого өзү мүмкүнчүлүк берсин. Амин, амин, амин. Аллах дуаларыңызды кабыл кылсын. Кадырман теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, бүгүн биз Ислам жана биз теле радио долбоорунда канткенде биз чоң күнөөлөрдөн арылабыз. Башкача айтканда, жалгандан күбөлүк өтүү, жала жабуу деген нерселерди ачып бергенге аракет кылдык. Аллах Таала баардыгыбызды эң биринчи максатыбызга жетүүдөгү жолдон адаштырбасын. Баарыбыз бейиште жолугайлы. Ассаламу алейкум.